саламатсызбы? Айнура, бүгүн аял заты жана сулуулук тууралуу сүйлөшкөнү турабыз. 10-15 жыл мурунга караганда азыр сулуу кыздар өтө көбөйдү. Кадам сайын сулуу кызды кезиктиребиз да. Туура, мен да ошону байкадым. Ошол жөнүндө көп ойлонуп жүрөм. Мен үчүн себеби мындай. Биринчиден, кыргыз улуту илгертен бери тоодо жашаган. Тоодон жашап, анан албетте биз адам болгондон кийин жашаган шартыбызга денебиз дагы, келбетибиз дагы ошого ылайык болуп өзгөрүлөт. Тоодо жашагандан кийин күнгө күйөбүз, кара тору болобуз. Буттарыбыз ат мингенге, ошо ат минүү үчүн формасын өзгөрткөн. Мисалы, тоодо узун бут кереги жок, кыскараак бут керек, чуркаганга, тоого чыкканга жеңил болуш үчүн. Ошондой эле формасы деле бөлөк болчу, бойлору деле кыздардын кичирээк болчу. Азыр болсо биз баарыбыз мындай аябай жакшы шартта жашап атабыз, заманбап технологиялар менен жүрөбүз. Ошон үчүн кыргыздын кыздарынын, негизи эле кыргыздын улуттун өзгөрүлүшү байкалды. Кандай? Биздин буттарыбыз узарды, түзөлдү, өзүнөн өзү эле. Экинчиден, терибиздин өңү өзгөрдү. Азыр кыздар кара тору болсо дагы бөлөкчө, таптакырындай кара түстөгү айымдар аз, мен байкаганымчачы. Айылда эле болбосо көбүнчө табигый өңдөрү бөлөкчө болуп баратат кыргыз кыздардын. Ошондой эле биздин улуттун өзгөрүшүнө улуттардын аралашмасы дагы. Мисалы, кыргыз кыздар башка улуттарга турмушка чыгып, ошол эле европалык улуттарга чыгып, кан аралашкандан улам биздин кебетебизге дагы таасир этпей койбойт. Жакшы жагына таасир этти десек болот. Ушу эки негизги себеп деп ойлойм. Анан туура тамактануу болуп калды, туура тамактанып калдык, өзүбүздү карап калдык. Албетте, мурда кремдер жок болчу, мурда оливковый, спермацетовый бир 2-3 эле түрү бар болчу. Азыр аябай көп косметика. Биз айтып атпайлы, ошол эле кореялык улуттагы айымдары көздөрү дегиле башынан өтө сулуу эмес келген. Көздөрү жүлжүк, бойлору кичинекей, мурундары да канча эмес. Анан бара пластиканын жардамы менен өзүн өтө карап баштаган үчүн аябай өзгөрүлдү. Биздин кыздар дагы ошо өзүнө кам көрүп баштаган үчүн дагы өзгөрүлдү деп айтсам дагы болот. Аял затына сулуулук эмне үчүн керек? Мисалы үчүн биз бетибиздин бырышын жашырабыз, чачыбыздын агын жашырабыз, пластикалык операцияларды жасатып жүрөбүз. Дейин десем, азыр эркектерде дагы, мырзалардын арасында дагы пластикалык операция жасап, кемчиликтерин жашырган мырзалар көбөйүп баштаптыр да. Аял затына сулуулук дайыма керек. Анткени эң биринчи, бул философиялык суроо десем деле болот. Эң биринчи адамдын функциясы бул көбөйүү. Биз ошо жаралганда эле көбөйүшүбүз керек. Аял заты инстинкттин деңгээлинде ошону түшүнөт. Кандай айым болбосун, айылда жашасын, тоодо жашасын, шаарда жашасын, инстинкти жок кыла албайт. Көбөйүш үчүн мырзаларды өзүнө тартуу керек. Мырзаларды кантип тартат? Сулуулугу менен тартат, келбети менен тартат. Анткени илгертен бери келген мырзалар көздөрү менен сүйлөт деп ал жөн эле айтылбайт. Негизи илгерки сөздөр жөн эле айтылбайт. Мырзаларга жагыш үчүн айымдарга сулуу болуш керек. Өзүбүз үчүн эмес, ооба, өзүбүз үчүн деле азыркы бул заманбап тренд, өзүм үчүн дегенчи. Өзүм үчүн деген эмнени билдирет бул? Эч кимге баарына көз карандысмын, мен өзүм күчтүүмүн дегенди билдирет да, бирок чындыгында келгенде баары мырзалар үчүн. Анан экинчи суроого болсо, эмне үчүн мырзалар дагы азыр өздөрүн карап баштады дегенге, бул болсо замандын талабы. Мен дайыма интервьюда айттым, заман өзгөрдү. Мурдагы түшүнүктөр менен жашоо кереги жок. Мурдагы жанагы мурдагы жашоо бул мурдагы жашоо, азыркы жашоо. Анан европалыктардын жаман жагын албай эле койсок болот, бирок жакшы жагын алсак болот. Жакшы жагы кайсы? Сергек жашоо, өзүнө кам көрүү, дайыма тыкан алып жүрүү, мода, стилди кароо. Ошонун баарын өзүнө алсак, өзүбүзгө алсак, биз өнүгөбүз. Заманбап мырзалар, азыркы прогрессивдүү мырзалар ошол өзүн кароо, бул жашоонун толкуну менен кетүү. Анан азыр
аял заты биз мырзалардан мындай сыйды күтөбүз, көңүл бурууну күтөбүз. Анан акыркы убактарда аял затына болгон сыйдын жоголуп баратышы байкалат. Мырзалар тараптанчы өзүбүздү кандай татыктуу алып жүрүшүбүз керекпи, же өзүбүздү өзүбүз сыйлабай калдыкпы, же назиктик жоголдубу, аял затына дагы назиктик. Бул жерде эки тараптуу караш керек деп ойлойм. Жаган гана аялдар өзгөрсө, эркектер өзгөрүлүп калат деп айта албайм. Бул жерде эркектер дагы, мырзалар дагы, айымдар дагы өзгөрүш керек. Бирок мындай чоңоюп бир нече жашоо жашап калган адамды өзгөртүш аябай кыйын. Биз ошо балдарыбыздан башташыбыз керек өзгөрүүнүчү. Туура тарбиялаш керек. Эркекти эркектей тарбиялаш керек, айымды айымдай кылып тарбиялаш керек. Эркектер деген гана өзүнө жоопкерчиликти алуу, күчтүү болуу, жалкоо болбоо, калп айтпоо деген жанагы эле Курандагы принциптер менен өзгөчө жоопкерчиликтүү эркекти тарбиялаганда үйрөнүшүбүз керек. Айымдар болсо өзүңө көптү жүктөбө, тескерисинче. Көптү жүктөбө, сен деген кызсың, сен назиксиң. Өзүңдүн мырзаң менен туура жашаганды, туура сүйлөгөндү үйрөн. Анткени бул дагы айымдын эң чоң жумушу, мен ойлойм, бул өзүнүн жары менен, өзүнүн түбөлүк жары менен туура тил табуу. Эгерде эркек ошого жакшы, татыктуу эркек болсо, акылдуу айым эч качан мындай бактысыз болбойт деп ойлойм да. Же эркекти, же жакшы эркек болбой калат, же жакшы эркекке туура эмес айым, туура эмес ойлонгон айым туура келип калат. Ошон үчүн эки тараптуу болуш керек. Балдардын психологиясын бөлөкчө кылып өзгөртүшүбүз керек. Биз кичинекей кезибизден келин бүт баарына күнөөлүү келин мындай болуш керек, кыз деген мындай болуш керек деп, эркек кандай болуш керек айтылбайт эмнегедир. Эркектен моундай болуш керек, сен деген эркексиң. Сен деген эркексиң деген биздин менталитетте сен деген сага деген баары болот деген сөздү билдирет. Туурабы? Сага баары болот, сага бүт шарттар, бүт привилегиялар бар деген. Жок, тескерисинче, сага деген аябай чоң жоопкерчилик үйүлгөн. Сен деген көп нерсени өзүң чечиш керексиң. Сен деген бирөөнүн таянар тоосуң деп ошентип өстүрүшүбүз керек деп ойлойм да, менин жеке оюм. Ошол аялдын жүзүндөгү нуру, көзүндөгү нуру ошол өзүнүн жолдошунун сый мамилесине жараша болобу? Албетте. Же сулууланып эле жаркылдап чыга берсек, мындай аялдын нуру төгүлүп турабы? Жалган гана жолдошунун мамилесинен болот деп дагы айта албайм. Анткени жалгыз жашап жүргөн, бирок аябай күчтүү, аябай нурдуу, аябай сонун айымдар көп. Алар балким өзүнүн энергиясын башка жактан толуктайт. Бирок аял менен эркек жартынын бир нерсенин жартысы болгондуктан кийин албетте экөө бири-бири жок бактылуу боло албайт деп ойлойм да. Ошол себептен эгерде жолдошу бар айым болсо же сүйгөнү бар айым болсо, сөзсүз ал эркектин мамилесинен көз каранды. Сөзсүз. Анткени биз айымдар өтө назик, өтө сезгич болобуз. Биз жүрөк менен сезебиз, эркектер баш менен ойлонот. Ошон үчүн биздин ошону кабыл алуубуз таптакыр бөлөк. Бүт баары эмоцияда. Эмоция менен турабыз, эмоция менен жүрөбүз, эмоция менен уктайбыз. Анан кандай эмоция алабыз, ошондой эмоция беребиз. Ошон үчүн бекерден айтпайт да, бунун күйөөсү жок, стерва депчи. Бул эми түзмө-түз кабыл алып кереги жок, бирок бир нече пайыз чындык бар будачы. Эгерде жашоосунда бактысыз болсо, анда ошол энергияны кайра төгүп башкаларга төгүшү мүмкүн. Бирок дагы бир жолу кайталап коем, жолдошу жок деле, жалгыз жүргөн деле айымдар аябай күчтүү, нурдуу, сыймыктана турган айымдар көп. Алар энергияны башка нерседен алат. Алар ошо өздөрүнүн энергиясын толуктаганды билет. Акыркы кездерде аял менен эркектин ортосундагы интимдик мамилени ачык айтып келе жатасыз. Бул кыргыз аялдарына канчалык зарыл? Анан бизде мындай стереотип барго? Бар. Ооба. Мен мындай кылганда сиз айтпайсыз, бул кыргыз аялдарга канчалык зарыл депчи. Мен
бул фразаны тескерисинче коймокмун, зарыл болгон үчүн чыгарып атам депчи. Анткени буга чейин мен деле ойлончу эмесмин ал нерсени. Мен деле кадимкидей аялмын, мен деле жашоомдо өйдөө болот, мен деле жолдошум менен ар кандай мен өзүм жашоомун сабак алып үйрөнүп атам десем жаңылбайм. Мен ижадуумун, мен мотиватормун, мен баарын билем деп айта албайм. Ошондой эле эстетикалык гинекологияда деле мен үйрөнүп атам, ошондой эле психологияда үйрөнүп атам, ошондой эле үй бүлөлүк институтта деле мен үйрөнүп атам. Анан ошол айымдардын эстетикалык гинекологияны койгондон баштап айымдар келе баштады бизге, көп суроо бере баштады. Анан 90% айымдар ошо интимдик жашоо жөнүндө маалымат өтө аз экенин түшүндүк. Алар келип тим эле жалбырап, кандай кылсам болот, мындай ушул жерден мындай болуп атат деп келип башташты. Көбүнчө кандай суроо менен келет? Эркекти кантип кармап калам, эркекке кантип жагам. Өзүбүздү деле ойлобойбуз ал учурдачы. Ошондо деле эркекке кантип жагам, кантип жагынам деп. Андан кийин азыр ошо пайыз бир аз өзгөрүп баштады. Өзүмө дагы мындай жакшы нерсе алсам дегендер да келе баштады. Бул сүйүндүрөт. Ошондон улам биз изилденип баштадык. Бул керек турбайбы? Көрсө керек турбайбы? Баарына зарыл турбайбы деп. Канчалык көп айым менен сүйлөштүм, ошончолук мен ошого толук кандуу ишенип калдым да. 90% айымга бул кызыктуу экен, керек экен. Жана ошо 90%тан бир 50% өзүнүн жашоосун өзгөртө алат экен. Эгерде туура билим алса, туура маалымат алса, аракет жасаса, ошо интимдик жашоо жөнүндө билип, өзүнүн жеке турмушун өзгөртө алат экен. Көбүнчө келет деп атпайсызбы жанакы эркектерге мен кантип жагам депчи. Анан ошо эркектерге кантип жагыш керек экен аял заты. Бул аябай кандай айтсам, бир тараптуу жооп бере албайм да. Бул эркектер ар кандай болот да. Айымдар да ар кандай болот. Эгерде жалпы алсак, мына эркек деп мындай бир образды түзүп алсак, эркекке жалпы сапаттары болгон, эркектин жалпы сапаттары болгон эркекти түзүп алсак, албетте биринчи бул сырткы кебети. Канчалык болбосун жан дүйнөңдү сүйөм, деген таттуу, ширин соңун сөздөрдү айтпасын, баары бир сырткы келбет өтө маанилүү. Мейли балким 100 мырзадан 1 мырза карабастыр, бирок баары бир ошо көбүнчө басымдуу бөлүгү ошону карайт. Экинчи бул эркекти түшүнүү, эркекти билүү. Эмне себептен биз кичинекей кезибизде деле таң калчубуз, аябай тияк-бияка көп басып, көп жүргөн кыздар кийин ийгиликтүү турмушка чыгып кетет. Өзүңүздөр деле байкадыңыздар болуш керек. Анан таптаза жүргөн, сонун, момпойгон тим эле 5-ке окуган кыздар кийин турмушунан адашып, көп жанагындай адашуулар болот. Анткени эркекти билип калган да тигилер, психологиясын билген. Мен эми баарына түрткү бергендей болбойм, баарыңар бузууга. Жок, мен аны айткым келген жок. Мен психологияны билгиле, окугула, мейли ар бирөөнүн ошо психологияны таануу ар кандай жолдору бар. Жөн эле сүйлөшүп деле билсе болот, китеп окуп деле билсе болот, коммуникация аркылуу деле билсе болот. Сөзсүз ар бирөө менен барып жүрүү кереги жок дейм да. Психологияга кызыгыш керек. Анан албетте энесинин тарбиясы. Эгерде эне кечке эле тыюу бере берсе, бул болбойт. Ошо тыюу бергендин ордуна түшүндүрүү керек. Кызым, бул жерде мындай. Таптакыр тыюу берген кыз кийин 100% ката кетирет. Анткени эмеде болгондой эле запретный плод сладок дегендей барып именно ошону барып жасайт да. Ошол себептен тыюу бергенден алыс болушубуз керек. Ушундай маалыматтарды көп беришибиз керек. Уят-суяты жок эле маалымат беришибиз керек. Кыз жолунан жаңылбасын десеңер, сөзсүз эркектин психологиясын билиш керек. Анан мына мен айттым, келбетти айттым, мырзанын психологиясын билиш керек экенин айттым. Анан мен үчүн өтө маанилүү, деле негизи айымдар үчүн өтө маанилүү бул интимдик жашоонун эрежелери. Турмушка чыга турган кыздарга апасы болобу, билбейм, жеңеси болобу, ошо тема табудан чыгыш керек да. Апасы болбосо дагы кыздар каяктан билет, курбуларынан билет, аяктан туура эмес кеңеш берип коюш мүмкүн. Балким маалыматтарды туура таратыш керек. Ушундай эле сайттардан бериш керек. Кыргыз тилдүү маалымат өтө аз.
орус тилдүү маалымат көп, кыргыз тилдүү маалымат аз. Ошону уялбай эле мындай деп айтыш керек. Сиздин өзүңүздүн дагы видеолоруңуздан көрүп жүрөбүз. Кадимки эле адистер мисалы үчүн уялып атат. Маалымат сиз айтып атсаңыз, Жакты карап атат. Уялуу мындай байкалып турат да, ошол нерсенин адиси, бирок эмнегедир ачык айта алышпайт элге. Эмне үчүн? Анткени адистин жаш курагын деле карасаңар, ал деген илгертен иштеп келаткан врач. Анын менталитети илгерки менталитет. Аны мен болбой эле жаштарды ала эмесмин, жаштар уялбайт, бирок аларда тажрыйба жана билим жок. Алар ошол билим алыш үчүн канча деген роддомдо күнөп аялдын психологиясын билиш керек. Кандай осложнение, анткени булар эми оюнчук операциялар эмес да, булар аябай чоң татаал операциялар. Ал үчүн аялдын репродуктивдик системасы менен иштөөнү билиш керек. А бул кишилер билет аны. Болгону гана менталитетинен улам ошол жер тууралуу айта албай атат. Гинекологдорго ошол эмени аттап өтүш аябай кыйын болот. Мен врачтар менен кадимкидей эле сабак өтөм отуруп. Сабак өтүп, баарын түшүндүрүп берип, аларды сүйлөткөнгө аракет кылып, бул дагы менин жетекчи катары чоң жумушум. Бир нече убакыттан кийин болот бизде ошондой врачтардын плеядасы өсүп чоңоет. Ушул эле врач, уялып аткан врачтар ошолорго сабак берет. Азыр жаңы өсүп келаткан кез да, ошонун баары, ошон багыттын баары акырындап көтөрүлүп аткан кез. Буюрса, жакынкы 5 жылда биздин аракетибиз менен, бизге окшогон адамдардын аракети менен Назира Айтбекова да бүт жерге аябай жакшы маалыматтар таратып атат. Ошондой эле сайттар бар. Кыргыздардын билимин күчөтүү, айымдарды бактылуу кылуу максатында көп маалыматты бергенге аракет кылабыз. Аял заты үчүн өзүнүн алып жүрүүсү, өзүнө кам көрүүсү аябай өтө маанилүү деп айтып келебиз. Мисалы үчүн 4-5 жаштагы кызды уже өзүнүн жакшынакай тыккан карап жүрүшүнө мындай үйрөтүп башташ керекпи? Эми же болбосо убага келгенде эле өзүнүн табити калыптанып кетеби? Бир жакшы сөз бар. Баланы үйрөткүң келсе, ага көрсөтүп бербей өзүң жүрүш турушуң оңдо депчи. Анысы деле туура. Бирок үйрөтүү деген деле өтө маанилүү экен. Мисалы мен ошону көп кандай айтсам клиникада иштеп келатабыз, анан сотрудниктерибиз бар. Аларды деле өзүң кандай кыйын болуп, иштер ман болуп, монтип жүрсөң деле, алар сен деген сен, мен деген мен деп коет экен да. Анан аларды отургузуп алып, сен могу жериң сонун. Бирок могу жериң оңдоп коюшуң керек. Могу жериң карасаң, мондай болсоң, мондай сонун болот. Мондай болсоң, мондай деп бала сыяктуу тарбиялаш керек. Тарбия баарына керек. Биринчиден, эне өзүң тура алып жүрүш керек, өзүң карап жүрүш керек, дайыма тыккан кийинип жүрүш керек, боенуп жүрүш керек, өзүн аябай мындай көңүл буруш керек, өзүн сыйлаш керек. Экинчи ирет сөзсүз кызына айтып, кичинекей кезден баштап, сага могу түс жарашат кызым. Могу модно экен, карачы, могу аябай жакшынакай көрүнүп калат экенсиң, карачы, сен сулуусуң. Бетиң күйүп калат, кел экөөбүз крем сүйкөйбүз деп кремдерди мисалы ошентип сүйкөп баштатып үйрөтүшүңөр керек. Сен монтип талдактап баспа, сен деген кызсың, сен деген мынтип чокоюп, назик басышың керек деп. Ошонун баары эмненин тарбиясынан. Айнура, чоң рахмат, бүгүнкү сиздин айтканыңыз, кеңештериңиз көп аял затына пайдалуу болду деп ойлойм. Рахмат чоң. Сизге рахмат.